көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Бишкек шаардык соту Сапар Исаковго карата райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бүгүн 20 августта Бишкек шаардык сотунда Улуттук тарыхый музейди оңдоо жана Чолпон Ата шаарындагы ипподромду реконструкциялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында соттук отурум болуп, козголгон кылмыш иши кайрадан каралды. Соттук отурум пандемияга байланыштуу онлайн форматта өтүп, анда 1 май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Айыпталуучулар мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жана президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясий бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева райондук соттун чечимине макул эместигин билдирип, шаардык сотко арыз менен кайрылган. Бишкек шаардык соту арыздын негизинде 18 августта ишти кайра карап баштаган. Сапар Исаков 19 августта өткөн отурумда сөз сүйлөп, анда өзүнө жана Мира Карыбаевга коюлган айыптарды ойдон чыгарылып токулган деп четке какты. Эске салсак, Сапар Исаков 2018 жылдын 5-июнунда коррупцияга шектелип камакка алынган. Тергөө иштеринин жыйынтыгында 9-июнь күнү 1 май райондук соту Исаковду жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде 18 жылга эркинен ажыраткан.